Ат адамдын канаты демекчи, улуу көчмөн кыргыз эли илгертеден атты багып, кастарлап минип келишкен. Ал эми бүгүнкү биздин берүүбүз дал ушул ат тууралуу жана ошондой эле атты таптап баккан саяпкер тууралуу болмокчу. Анда эмесе кеттик. Адам мүнөз жаныбарды жылкы деп билебиз. Кыргыздар илгертен жылкынын сүтүн саап, кымыз жасап ичип, унаа катары колдонуп, улуттук ат оюндарын ойноп келишкен. Дал ушул оюндарга асыл тукум, таза кандуу күлүктөрдү таптаган адамды саяпкер деп аташат. Мирлан Кенжекулов Көкбөрүгө чабуулатуучу Талас облусунун ынтымак курама командасынын аттарын таптап келет. Каарманыбыз 4-классынан бери күлүк чаап жүрүп, саяпкерчилик өнөрдү аркалап калган. Айтуусунда күлүккө чабылган аттар менен көкбөрүгө чабуулатуучу аттарды таптоодо айырма бар дейт. Улак жесткийраак оюн да. Байге легкийраак. Байгенин работасы күчтүүрөөк болот да улактыкынан. Олар андай күлүктө иштетилбейт. Күлүк постоянно иштетилет, 3 ай, 4 айга чейин иштетилет. Ат порядкага келген учурда анан барып чабылат. Ага чейин чабылбайт, ат адаптациядан өтөт. Ар бир жылкынын мүнөзүн түшүнгөнгө көп болсо 1 ай убакыт кетет дейт. Адамга мамиле жасагандай эле убактысы менен сугарып, алдын тазалап, чөбүн бериш керек экенин айтат. Убакты сааты менен караш керек, бул деле эме время менен, убакты саат менен жайгаш керек, убакты саат менен миниш керек. Ийим келгенден тердеп келет, тазалаш керек аны кайра. 4 маал чөп жейт, 2 маал жем жейт, 2 маал суу ичет, 1 маал минилет. Көңүл буруп, буту колуна чейин карайсың, буттарында бир аз эме болуп калса болбой калат. Бул жакта чөптөр жыйылган турат, э? Жайгыш эле ушул чөптөр жейт да? Ооба, жайгыш ушул чөп жейт. Бул эмне деген чөп? Беде. Беде, э? Кургак чөп жей береби, жайындасыз деле? Ооба, жайгыш кургак чөп жейт. Az канча маал саласыз чөптөрдү? 4 маал. 4 маал чөп жейт, э? Жемдичи? Жемди 2 маал. Жемди 2 маал. Азыр анда чөптөрдүн алып барып сал. Ооба. Чөп салайык. Бул байкем ол булагын жапырып атат, тиштебейби? Тиштебейт, бизди чужой тиштеши мүмкүн да. Мен тиштешим мүмкүн, бирок сиз тиштебейт. Бизге көнүп калган да, э? Биз багабыз да, жем беребиз, чөп беребиз, бизди тааныйт да. Ушундай жерге эле таштап коесуздар, мындай акыры жокпу? Ооба, жерден жейт да, буту колун чоет, разминка болот дегендей. Жемди бул жака салып бересиз? Ооба, жем тияка жейт. Эмне жем жейт эми булар? Арпа? Арпа жейт, тартылган арпа жейт. Жүгөр анан. Арыктары буудай жейт. Жүгөрү кошо жейт. Негизи арпа менен баягы немени жүгөрүнүн айырмасы бар дейт го, чабыла турган. Эми чабуулар кезде арпа эле жейт да, ал жеңил да арпа. Семирте турган убакта буудай, жүгөрү аралашып жейт да. Багууда турган атты катуу тердетип чабууга болбойт дейт. Эгер дароо эле атты узакка чапса, ат күйүгүп өлүп калышы мүмкүн экен. Жем берүүдө да суугарбай туруп көп өлчөмдө берсе буту аксап калат дейт. Ал эми атты табына келтирип чуркоого даярдоонун да өзүнүн эрежеси бар экен. 2 маал минилет да, эрте менен күлүктүн аттары эрте менен эрте иштетилет, кечинде шагой болот. Улактын аттары 1 ай, 1,5 айда келет да, чапкангачы. Байгенин аты антип чабылбаган атка 3 ай, 4 ай, жарым жыл, 1 жылда дайындасаң болот да. Атты таптоодо турган жерине, жеген жем чөбүнө, тазалыгына маани берип кароо зарыл дейт. Анан да убактысы менен машыктырып туруу керек. Бул жерде көпчүлүккө белгилүү болгон Геркулес, Ахиллес аттуу аты алыска кеткен аттар тапталып жаткан учуру. Мындан сырткары жаңыдан үйрөтүлүп, келечекте көптү үмүттөндүргөн өспүрүм аргымактар да бар. Каарманыбыздын ар бир күнү дал ушул аргымактар менен өтөт. Азирет Осмонов, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай берүүсү.